2020 жылы Кыргызстандын ар бир 4-чү жашоочусу жакырчылыкта жашаган. Бул туурасында Улуттук статистика комитетинин расмий сайтына жайгаштырылды. Анда бир адамдын жылдык кирешеси 35 000 сомдон аз болсо, ал кедейликте жашайт деп аныктама берилип, жакырчылыктын жеткен чегинин суммасы 19 744 сом деп белгиленген. Мекеменин эсебине ылайык өткөн жылы кедейчиликте 1 678 адам жашаган. Алардын 73,7% айыл тургундары түзгөн. Ал эми аймактардагы жакырчылык күч алган облустардын сап башында Жалал-Абад туруп, анда турмушу начарлардын 28% жашаары белгиленген. Андан кийин Ош облусунда 15,6%, Чүй облусунда 14,7%, Баткенде 11,3% түзүп, Бишкек шаарында 10,8%га жеткен. Мындан сырткары Ысык көл облусунда жакырлардын 8,3% жашаса, Нарында бул көрсөткүч 6,4%га жеткен. Ал эми жашоочулардын барда жашаган аймактары болуп, Ош шаары менен Талас облусу эсептелген. Аталган аймактардагы жакырчылыктын деңгээли 2020 жылы Ош облусунда 6%га, Таласта 0,18%га азайган. Буга чейин Дүйнөлүк банк 2021 жылы Кыргызстандагы жакырчылык 35%га чейин өсүшү мүмкүндүгүн билдирген. Анда 2019 жылы республикадагы жакырчылыктын деңгээли 20% түзсө, 2020 жылы 11%га жогорулап, ал 31% түзгөн. Буга пандемиядан кийин өлкөдөгү жумуш орундарынын кыскарышы жана инфляция себеп экени белгиленип, азык-түлүктүн баасынын 12%га жогорулашы себеп экенин көрсөткөн.